Кутман күн барыңыздарга достор. Бүгүн сиздер менен ушундай берекелүү болгон буштак жасап көрсөтөмүн. Өтө оңой болот. Үй шартында азыркы учурда кышында көл айымдар уйларын саап, сүт мол болуп жатканда жасасаңыздар болот. Видеону аягына чейин карап, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Буштак жасоочу сүтүбүз сөзсүз түрдө 1 сутка турган болуш керек кеминде. Жаңы саалган сүт болбойт. Жана дагы эң негизги эскертип кетүүчү нерсе, сүт кайнап кетпеш керек. Жана жаа йоддо гана жылытышыңыз керек болот. Болжол менен менде 10 минут аралыгында турду. Ошондо сүт катуу жылып баштады. Бир аз кайнайын деп көбүкчөлөр пайда болуп. Караңыздар достор, бул үй шартындагы айран. Сиздерде дагы болсо колдонсоңуздар болот, же болбосо дүкөндөн сметана колдонсоңуздар болот. Чайотко коюп койдум. Айранды даярдап койдум. Караңыздар, 1 стакан айран. Жакшылап аралаштырып коебуз. YouTube канал ачып, өнүктүрүүнү кааласаңыздар, менин Instagram баракчама кайрылсаңыздар болот. Мен сиздерге албетте жардам берем. Жаңы гана кайнайын деген сүткө айранды куюп алдым. Ошол жери видеого түшпөй калыптыр. Кечирим сурайм. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Кайнайын деп калган сүткө эле айраныңызды куюп коебуз. Анан ушундай бетинде пайда болуп калат. Жакшылап аралаштырып, дагы жаа йоддо 10-15 минут аралыгында кайнатып аласыз. Караңыздар, кайнап жаткан учуру биздин буштак даяр болуп калды. Ушундай негизде бөлүнгүчөктү кайнатасыз. Эми сиздерде марли болсо, же болбосо сүт сүзүп жүргөн ушундай жука жоолуктарыңыз болсо, колдонсоңуздар болот. Албетте таза жуулган болуш керек. Андан соң творогду аз-аздан коюп, суусунан ажыратып алабыз. Ушунчалык берекелүү болду. Баары бир үйдүн сүтү башкача болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө бир жолу болсо дагы ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Кыш мезгилинде өтө пайдалуу дагы болот. Ар түрдүү выпечкаларды жасасаңыз болот. Буюрса мен вареники жасайм. Анын дагы рецептин бөлүшкөнгө аракет кылам сиздер менен. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Оорубаңыздар, бар болуңуздар. Буштактан калган ушундай орусча айтканда сыворотка деп коет. Бул сууну төкпөңүздөр. Блинчик, булочка, пирогдор жасасаңыздар өтө сонун болот.